Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин куттуу студиябызга конок келип олтурат. Акырындан тааныштырып өтөйүн. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын эл шайырлар тобунун солисткасы, маданияттын мыкты кызматкери Кенже Көбөкова жана социалдык тармакта дал ушул Кенже эжекебиздин аткаруусундагы ырды Байзак келтире ырдаган Кубанычбек уулу Байзак бизде конокто. Саламатсызбы, кош келипсиз. Таңкы маанайыңыздар кандай? Кандай келип алдыңыздар? Таңкы маанайыбыз абдан жакшы. Эртең менен кандай болуп турдук? Эртең менен аябай 6-да туралы дегенбиз, бирок жолдо пробка болуп калабы деп эме кылсак, пробка болгон жок, жол шыр болду. 7-де турдук, бирок жетиштик. Кенже эжеме айтсаңыз, ошол Байзактын сиздин аткарууңуздагы ырды аткарып, байка социалдык тармакта көпчүлүктүн купулуна толду десек болот. Анан кабыл алууңуз кандай болду? Сыймыктанып турсаңыз керек өзүңүз деле. Кабыл алуум аябай толкундануу менен кабыл алдым. Мен буга чейин көп адамдар, ушу жаштарыбыз, инилерибиз, сиңдилерибиз же болбосо ушундай жашы келип калган 50 жаштагы эжелерибиз болобу ырдап мага жиберишчи, көрүп койчу, кандай ырдаптырмын, сиздин ырдарыңызды ырдайм деп. Анан мен толкундануу менен кабыл алчумун, бирок Байзактыкын өзгөчө кабыл алдым. Анткени бул Байзактын Кудай тааламдан келген ар жакта бир дар бар да, жүздүн бири деп коет. Келечеги кең, анын үстүнө нарындан келип атса, өзүмдүн иним экен деп кой деп колдон келген көмөгүбүздү берип атабыз буюрса. Нарындан келгендин бир себеби бар болуш керек. Байзак, кош келипсиң. Нарындан бери келдиң, бир себеби бар болуш керек. Бишкекке иш-чарага келдиңби, же атайын ушул ЛТР мамлекеттик телеканалы үчүн келдиңби? Эң биринчиден саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Бишкекке келген себеби 3-март, 4-март мен фестивалга катышмакмын. Андан кийин 20-мартта Норузга карата концертке катышмакмын. Март ичи бул жакта болосуң, Андан кийин жогоруда айтып өтпөдүкпү, кечирип кой деген чыгарманы депчи. Анан ошол чыгарманы азыр Байзактын аткаруусунда болобу, же болбосо дуэт аткаруусунда уксак кандай дейсиз эжеке? Макул, бул эми бул ырды мен баса белгилеп кетейин. Заманыбыздын залкары десек дагы болот, союздун залкары десек да болот. Өзүмдүн улуу устатым Замирбек Үсөнбаев агайыбыздын жубайына чыгарган чыгарма. Анан эми Байзак экөөбүз кечирип кой негизи. Анын көбүнчөсү баягыдай дейт. Баягыдай деп кабыл алып калгансыз. Ош жакка чакырганда мен ушу той топурга, улуги концерттерге оштук бир туугандарыбыз алигидей деген ырыңыз менен келип бересиз деп жанысына күлүп калам мен. Экөөбүз дуэт аткарып берели. Seni ençileptir özümü, bayağınday gülçü gayra, bacırayın cürçü gayra, bayağınday hiç kaygırmay, bayağınday süyçü gayra.
айтқан сөзіңді Қанша жолы қапа қылдым ай өзіңді кешір жаным сұрағарым ешірсең егер шындап сүйер болсаң өзімді баяғымдай гүлші қайра бажырайып жүрші қайра баяғымдай еш қайғырмай баяғымдай сүйші қайра баяғымдай еш қайғырмай баяғымдай сүйші қайра баяғымдай сүйші қайра сүйші қайра Азаматсыздар, Байзақ кенжеженин жанында жүргөн кандай экен? Сон жакшы экен. жанында жүргөн жакшы экен. Жакшы экен, көп нерселерди үйрөндүңбү? Ооба. Кенжеже айтсаңыз, ушул Байзакты деле өзүңүздүн балаңыздай кылып кабыл алып, азыркы учурда негизи шакирт тарбиялоо боюнча айтсаңыз, алгачкы шакиртиңиз деп да койсок болот болуш керек, э? Жок, менин эме шакирттерим бар. Бирок астыга баягы кыз кишини көп окутчумун. Мурда жигиттерден, мырзалардан биринчи десек болот. Кыздарды окутуп жүрдүм, кыздар турмушка чыкты. Азыр учурда окутуп атам. Алар ырдап атат, мына жакынкы арада концертке чыгат дегендей. Биздин максатыбыз ушул. Мен Байзак жөнүндө бүгүн кеңири айтып берейин сиздерге. Байзак өзү мынакей атасы, апасы мугалим, мугалимдин үй бүлөсүнөн тарбия көргөн, мыкты, мындай жүрөгү таза, аябай жакшы жигит да. Мунун келечегине биз аябай кам көрүп, азыр мына 8-класс, 9-класс болуп калганда өзүм бир өспүрүм маалы болот, ошондо ырдабайсың деп мен айтып атам, ал убакта ырдабай деп. Анан эми азыр учурда комуз үйрөнүп атабыз, өзү элдик чыгармаларды аябай аткарат. Анан буюрса азыр комуз үйрөнүп баштадык. Буюрса эми комузду үйрөнүп алса, анан буюрса шакирттерим деп кийин сыймыктанып калганга болот. Алда дагы кандай иш-чаралар бар, мисалы үчүн? Байзакты дагы мисалы телекөрсөтүүлөргө чакырып, же болбосо дуэт аткаруусунда экөөңүздөр чогуу чыкпайсыздарбы деген сунуштар деле түшүп жатса керек. Ооба, ал сунуштар түшүп атат. Буюрса биз ошо Эне бала деген обону Жазгүл Жумакановага таандык, сөзү Сооронбай Жусуевдики аябай мыкты бир ырды даярдап атабыз учурда. Кудай күч кубат берип турса, ошону дуэт алып чыгалы деп баягы эне менен баланын ортосундагы сезим, мындай ошонун ортосунда сүйүүнү даңазалап ырдайлы деп учурда ушу дуэт даярдап атабыз. Калганын эми Байзак өзү жооп берсин, Кана? Эмне Негизи максаты бар баягы экен? социалдык тармакта ушундай популярдуу болуп кетем деп ойлодуң беле, Байзак? Жок, мен ойлогон эмесмин. Ата-энең кандай кабыл алды, ошол туурасында айтып берсең. Ата-энем колдоду. Биринчи укканда эле биз Facebook'тан уктук. Биз мектепте болчубуз, мугалим бизде мугалим эжейлерден телефонунан көрүптүр. А бизде Facebook жок болчу. Facebook'тан анан көчүрдүк. Эң биринчи баягы мисалы сен окуучусуң да, анан кийин ырчылыкка кадам таштап жатасың да, же биринчи сабактарды бүтүрүп коюп, анан окууну бүтүп коюп, жайма-жай анан кийин баягы музыкалык билим алам деп турасыңбы? Эмне кыласың алдыда? Ошо мектепти бүтөмбү же бүтпөймү деп ошо экөөнү бирдей алып жүрсөм. Мектепти бүтпөсөм деле комуз чеп бересиңби же эмне кыласың? Экөөнү алып жүрө берсем да болот да. Экөө. Негизи мектепте кандай окуучусуң, Байзак? Мектепте жакшы эле. Орто окуйсуң, Анан сени баягы биз Чайек айылына дагы барып көрүп келдик, өз көзүбүз менен Байзакты аябай тааныгандар көп экен да, интернет аркылуу эле. Анан өзүңдү баягы интернетте мен звезда болуп калдым деп сүрөткө түшкөндөр деле көп болсо керек, Байзак сен менен? Болуп атат акырында. Эми мындай Байзактын мен айтып атам, бул деген келечеги айыл алдыда да. Анан биздин максатыбыз мына жакында эле Түгөлбай агай менен сүйлөштүк. Буюрса Түгөлбай агайдын да эфирине барабыз. Анан
Байзакты баягы эме кылып атабыз да, мына быйыл эле ушул биз ойлоп турам, быйыл эле 9-класска чейин азыр үнү өзгөрүү боло элек. Анан өзгөрүүнү байкасам эле сразу өзгөрүү болсо эле мен айтып атам, мырдабайсың, окууну бүт 11-ди депчи. Анан музыкальный окуу жайга тапшырабыз деп. Анан окууну сөзсүз окуш керек деп айтып атам. Окуш керек, сөз билим алыш керек. Кактан билебиз, Кудай жол берип кийин Италияга окуп калабы? Балким ооба. Димаш чыгып атат. Димаштан эмнебизге депчи. Кыргызстандан деле чыкса болбойбу деп. Биз деген өзү кыргыздар өнөргө бай адамдар болобуз түбүндө. Анан биз өзүбүз эле илгери биздин агайыбыз айтып калчу, Замирбек агайыбыз. Кыргыздар өзү токтогулду атам замандан токтогул атабыз чыккан, бул жөн эмес депчи. Ар дайым айтчу, кыргыздарда вокал болчу эмес, булар өзүнөн эле жаратылышында эле туулганда эле каңшар менен үндү ырдашып элди алышчу депчи. Анысы кандай биз да ушундай сыймыктанабыз, өзүбүздүн көкүрөгүбүздө ушундай чыгармалар бизде окуп ташып турат, негизи эле түбүбүздө бар да. Кудай өмүрүн берип келечегин кылса, Байзактан көптү күтсөк болот. Ой эже, атайын байкы студиябызга да сиз дагы келип калыпсыз, Байзак да келип калыпсыз, анан телегөрүүчүлөрүбүз дагы ушул алып баруучу суроо бербей эле ырдатса деп жатса керек, анткени мукам үнүңүздү угайын деп турса керек. Келиңиздер анда телегөрүүчүлөрүбүзгө экөөңүздөрдөн бир жагымдуу чыгарма болсо. Мен эми ырдап эле жүрөм, бүгүн Байзакты ырдатып, Байзак тугалы, анткени жаш талант эмеспи? Жаш талант. Кайсысын ырдап бересиң? Кечиккен сүйүн обону сөзү кенже эжеме таандык, ошо кечиккен сүйүү чыгарманы аттар берейин. Бүгүн Байзакты болушунча ырдатып алалы. Жалпыңыздар үчүн кабыл коюңуздар. Жылдардын бир жылдарында кезикти сүйүү кумарыма, сезимсиз ачылбаган бул сүйүүмдү сактадым өмүрүмдүн акырына. Булуттар арасынан сени издеймин, буйруксуз бактым кенин мен билбепмин. Кечиккен бул сүйүүмө ишен албай, махабат көлүнө мен чөгүп келдим, махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Буйругу бөлөк болуп турса дагы, булугуп сени издеймин ай жылдары. Тамашасы арсыз тура, талайга жазып койгон бакыт мына. Булуттар арасынан сени издеймин, буйруксуз бактым кенин мен билбепмин. Кечиккен бул сүйүүмө ишен албай, махабат көлүнө мен чөгүп келдим, махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Эки жаштараак болуп бийгүсө, эгиздей кол кармашып өмүр сүрсө, жарашып турса жашы бактысы да, эки жаш өтмөк эмес өкүнүчтүү. Булуттар арасынан сени издеймин, буйруксуз бактым кенен мен билбепмин. Кечиккен бул сүйүүмө ишен албай, махабат көлүнө мен чөгүп келдим, махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Асманым ачыгынан сени издеймин. Талантыңыз катты айзым. Эми Кенжеже байкы Байзак жөнүндө ошо өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө да кеп кылсак. Чыгармачылыгыңызда кандай, эмне жаңылыктар болуп жатат?
Чыгармачылыкта ушу жакында эле мынакей мен жаңыр жаздырып бүттүм. Обону Сабатар Исаков агайыбызга таандык, сөзү Бурулкан Карагулова эжебизге таандык. Буга чейин Элмира Кайып кызы эжекебиз аткарып ырдап жүрдү эле. Андан кийин эме Элмира эженин иманы саламат болсун деп артынан эме ушинтип таланттар келе берди экен, бизде улантуучулар болуп, биз ушул эженин ырын аябай жакшы көрүп, анан жакшы жакын адамыбызга арнап анан буюрса ырдап атабыз. Эми жаңы эле жаздырып бүттүм. Ошого эми клип пландап атабыз, эми күн жылып калса деп. Анан чыгармачыл адамдык ушундай экен. Ыр жаздырып, жаңы бизди эл журт ошону күтөт экен, жаңы ырларды күтөт экен, жаңы клиптерди күтөт экен. Азыр эми TikTok хайп деп элдин баары тажап бүттү уже. Мындай билбейм, башкасын билбейбиз. Анан ушундай эми жаңы ырларды, мындай жаңы өнөр менен элди мындай эме кылбасак, өнөргө, мындай маданиятка кичине көкүрөктү байытыш керек да. Анан башка жагы мындай толук болот да, башка жагы бардыгы мындай жетиштүү болот деп ойлойм. Ошолор менен эле иштеп атабыз. Анан филармонияда иштегенге байланыштуу жаңы чыгармалар, жаңы эл шайырлар тобу майга концерт пландап атабыз. Эл шайырлар тобу. Негизи эл шайырлар тобунда азыр канча составында канча? 12 адам бар. 12 адам бар бардыгы да. Эл шайыр тобунда. Анан Байзакка окшогон ушундай окуучуларым бар. Анан ушулар менен кээде күн өтөт. Мына Байзак эми комуз буюрса, комуз үйрөнүп кетсе экен деп Кудайдан тилеп отурам. Өзү элдик чыгармаларды азыр убакыт болсо ырдап берсин. Негизи комузга чыгып ырдап, эми бүгүн Байзакты атайын ырдасын деп чакыргандан кийин, Байзак комузга аябай шыктык. Ол анан ошо комуз менен ошо дастандарды, ошо элдик чыгармаларды ырдап кетсе деп тилегим болуп атат. Анан аста пландарым ушулар менен алек болмой. Да Нурзат деген кызыбыз бар, жакшынакай, ал кызды дагы үнү аябай жакшы, коңур, комуз үйрөнүп калды. Буюрса ал кызыбыз дагы 20-мартта концертке катышат. 20-мартта ошо баарыңыздарды концертке келсеңиздер, ошол жерде Байзак экөөбүз дагы дуэтибизди ырдайбыз. Мен окуучуларым чыгат ошол жерде, эмгек сиңирген артисттер болот. Ошондо Норузга карата чакырабыз буюрса. Сөзсүз түрдө. Кана Байзак, азыр аткарып берейин деген чыгармаңды күйгө салалы, Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасың? Жылкы чыныр. Жылкы чыныр, Азыр дагы ата-энең дагы көрүп жатса керек сени. Учурдан пайдаланып салам жолдой кетсең болот. Мына ошол элдик чыгармаларга басым жасап атам да, Байзактычы. Элдик чыгармаларга. Анан ушуларды, ушундай ырларды комуз менен ырдап кетсе жаман эмес да. Ооба. Анан биздин максатыбыз ушул болуп атат азыр. Asıl bir tohum mingenen, salıkın tır jaylığı жүргөнүм, эрикtim жылкы кайтарып айгайдасың келичи сүйгөнүм. Эрикtim жылкы кайтарып айгайдасың келичи сүйгөнүм. Жылы коттой чөптүнүн бүрлөрүн, мен жыттайм жыпары гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың ай, сагындым келичи сүйгөнүм. Танадан такыр чыкпайсың ай, сагындым келичи сүйгөнүм. Sen жылкычы, мен жабан, алыстан туруп үн салам, өлкөбүз үчүн иштейли дагыр күндөгөсүн нур заман. Өлкөбүз үчүн иштейли дагыр күндөгөсүн нур заман. Күндөгөсүн нур заман. Азаматсыздар, талантыңызга таазим Байзак мырза.
чындыгында абдан жакшы чыгарма болду. Эми биздин дагы баягы убакыт учкан куш экен эжеке. Биз сиздер менен баягы эфирде соңуна чейин эле отура берет элек. Анан кийин Байзак, сен баягы теле көрүүчүлөргө айта турган сөзүң болсо, сага эркин микрофон берейин анда. Учурдан пайдаланып ата энеңе дагы салам жолдосоң болот. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен сиздерге салам жолдойм. Жана мен айылдаштарыма, эжелериме, агайларыма, ата энеме, агаларыма, эжелериме салам жолдойм. Кенже эжеке келиңиз. Бардыгыңыздарга аман болуңуздар, бар болуңуздар, өлкөбүз өнүксүн, өссүн. Ушундай биздин чыр эмес ыры менен курчап турган инсандарыбыз көп болсун. Байзакка окшогон жаңы муундарыбыз өссүн. Шыгылып ар дайым эле жакшылыктын үстүндө, ушул кыргыз элибиз ийгиликтин үстүндө эле жүрө берсин. Айтканыңыз келсин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.